Assalomu alaykum arkadaşlar. Жок түшпөйбүз. Муфтият тарабынан ошо адам жан аманат аттуу буклет чыгарганбыз да. Ошону баягы шопурларга бир правиланы үйрөтүп коюш максатында эмес, эскертип кою максатында. Алла разы болсун. Ишиңиздер ийгилик. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен биргеликте Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы атайын колуңуздарда турат. Ушул буклеттер кайрадан адам жан аманат деп кайрадан тиражга басылып, бүгүнкү күндө 20 000 штук заказ берилди да. Биз жергиликтүү жетекчилик менен биргеликте келечек муун балдарыбызды, коомубузду ушундай кырсыктан сактап калууда биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Чындыгында адам жан аманат туугандар. Азыр бул жерде көбүнчө биздин диний кызматкерлер катышыптыр жыйынга. Кудайым буйруса, бул жума күнү айтыла турган баяндар, ваз насихаттар Кудайым буйруса кагазга түшүрүлүп сиздердин колуңуздарга жетет. Кудайым буйруса өзгөчө жума баяндарын аптасына айын бир айда 4 жума болгон болсо, бир жуманы айтып туралы. Коомду ушундай терс көрүнүштөн кайтарып туралы. Ислам дини адам өмүрүнүн эң улуу баалуулуктардын бири катары карайт. Ислам дини кан төгүш эмес, канды сакташ үчүн жөнөтүлгөн, туурабы? Ислам дини канды сакташ үчүн жөнөтүлгөн. Мана ошол себептүү ислам дини адам өмүрүнүн эң улуу баалуулуктардын бири катары карайт. Алла Таала адамды урматтуу кылып жаратып, анын өмүрүн, ден соолугун жана коопсуздугун сактоону ар бир пенденин милдети кылган. Ислам шариятында адам жаны аманат экени маалым. Адам өзүнүн гана эмес, башкалардын да өмүрүнө жоопкерчиликтүү болууга тийиш. Бүгүнкү күндө жол кырсыктары өлкөбүздөгү чоң көйгөйлөрдүн бири болуп калды. Жолдо жүргөндө ылдамдыкты ашыруу, жол белгилерин сактабоо, мас абалында унаа башкаруу, атүгүл телефонго алаксып айдоо сыяктуу көрүнүштөрдүн бардыгы адам өмүрүнө түздөн түз коркунуч туудуруп келет. Көптөгөн адамдар өзүнүн же башка бирөөнүн жоопкерсиздигинен өмүрүнөн ажырап, миңдеген үй бүлөлөр кайгыга батууда. Мына өзүңүздөр жогоруда видеороликке күбө болдуңуздар. Ошо шалаакылыктын айынан адамдын өмүрү кыйылып атат да. Мына ушунун баары көз ирмемдик катачылык, көз ирмемдик эреже бузуунун кесепети. Бул жоопкерсиздиктин дал өзү. Шариятта мындай жоопкерсиздик жөн гана мыйзам бузуу эмес, Алланын аманатына кыянаттык кылуу болуп эсептелет. Анткени адамдын жаны Алланын аманаты. Өзүңөрдү, бири-бириңерди өлтүрбөгүлө дейт. Чындыгында Алла силерге өтө мээримдүү деп айткан. Демек, унааны атайлап айдоо, мас абалда рулга отуруу же өтө жогорку ылдамдык менен жүрүү ушул аяттын маанисине каршы келет. Кайсыл бир айдоочу ылдамдыкты жол эрежесинде көрсөтүлгөн болсо, мисалы 80 чакырым, 100дөн ашуун айдаган болсо, демек вала тактулу би айдикум иля тахлука. Ал өзүнүн жанына кол салган менен барабар болуп калат.